Жетинчи. Сочетание букв Т, С, Ц дают звук Ц. Ц, Ц тамгаларынын чогуу турушу Ц деген бир тыгышты берет экен. Мисалга алсак, льется, 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 лица, лица. Дагы айта кетүүчү нерсе, бул жерден көп биз кыргыз тилин алып жүрүүчүлөр абдан көп ката кетиришет, туура эмес айтышат ушул тыгыштарды. Ошондуктан ушул эрежеге абдан көп көңүл буруп, эсиңиздерге тутуп алсаңыздар. После букв Ж, Ш, Ц слышится звук И. Ж, Ш, Ц тамгаларынан кийин И тыгышы окулат экен. Себеби биз башында айтып өткөнбүз, Ж, Ш, Ц тамгалары булар дайыма жоон үндүүлөр деп. Мисалы, жить, жить деп жазылып турат. Окуйбуз биз жить деп. Бул Ж, Ш деген муундарды окуганда коркпостон эле Ждан кийин, Ж тамгасынан кийин И эмес, И тамгасын айтыш керек. Мисалы, жить. Эгерде бул И деп окусак, анда жумшак айтылып калат дагы, сөз туура эмес угулуп калат, туура эмесирээк болуп калат. Жить деп окубастан жить. Машина, шип, цирк деп окуйт экенбиз. Андан кийинки дагы эң маанилүү десек болот. Көбүнчө ушул сөздөн, ушул эрежени билбегендиктен кыргыз тилин алып жүрүүчүлөр жаңылышат. Ошондуктан буга дагы көп маани берип эсиңиздерге тутуңуздар. Бул буква Ч в следующих словах читается как Ш. Что? Что деп жазылып турат, бирок что дебестен что, чтобы, потому что деп окушубуз керек экен. Ошондой эле конечно деген сөздү конечно деп жазылып турат, бирок конечно деп окуйт экенбиз. Бирок орус тилинде дагы башка сөздөр ушул катар келген чын тамгалардын катар келген сөздөрү бар. Мисалы, конечный, конечная остановка десек, аны конечная деп айтып, конечная дебестен конечная остановка деп айтабыз. Эми жогорудагы айтылган эрежелерге мисалдарды келтирип, көнүгүүлөрдү аткаралы. Отработайте произношение твердых и мягких согласных. Слушайте и повторите. Менин артыман угуп жана кайталаңыздар. Стал, сталь. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде жумшак айтылган үнсүз сөздүн маанисин өзгөртөт экен. Мисалы, стал турду, туруп калды деген сөз болсо, сталь бул металл, болот металлы. Угол, уголь. Угол жоон айтылган ы тамгасы менен жасалган бул сөз бурч дегенди билдирсе, уголь жумшак айтылган үнсүз менен көмүр деген сөз болот экен. Лук, люк. Лук, люк. Поклон, клен. Сила, сы тамгасы жумшак айтылып атат. Воля, лодка, летчик. Лы тамгасы мында жоон айтылып атса, бул жерде л деп жумшак айтылып атат. Лом, лен. Бул жерде дагы ошондой жоон жана жумшак айтылып атат. Улыбка, улыбка, улитка. Цел и цель. Цел. Мына бул эки сөз окшош, гана бир айырмасы бул жерде ичкертүү белгиси турат. Ичкертүү белгиси жок айтсак, бул башка, такыр башкача сөз болуп калат. Мисалы, цел деген бүтүн дегенди билдирсе, цель максат дегенди билдирет экен. Был, бил.
сөздөрдөгү бир үндүү тамганы алмаштырып коюштагы бул сөздүн маанисин өзгөртөт экен. Мисалы, был деген болду дегенди билдирсе, бил бул урду, сокту дегенди билгизет экен. Борт ребенок, борт ребенок. Пышка питание. Опыт первый. Дым один. Дом пойдем. Коротко короткий. Плохой плохие. Бул жерде х тамгасы жоон болуп айтылып атса, плохой деп, а бул жерде тескерисинче жумшак. Ичке болуп плохие деп айтылып жатат. Жумшак үнсүз болуп.